ata-enelerin süйлöşүүлөрү bolot da. Eger kız menen bala süйлöşүp, balanın sözü bir жерден чыгып, bir-birini jaktырып жүрсө деле, ошо салт катары дагы колдонула берет да, ал өзүнүн речитечи. Ала качтыгы менен алып кетет эле, жок бизде кол менен берели, как положено узатпайлы депчи. Анан ала качкан буга чейин деле болуп келген да, мына биздин башыбызда деле өткөн. Ала качкан менен кээ бирлери сүйлөшпөй эле ала качышып атат. Менин группалашым мисалы ошо тактага барып чыкты. Анан монтип кичинекейин чагып свет өчүп койгон болчу. Кичинекейин чагып монтип кыздарды карап туруп эле өңүнө карап туруп бир кыз ала качып кеткен да. Кичинекейин жаным менен. Бирок эми ар кандай ситуация болот да. Бирок алар азыр сонун эле бактылуу жашап атышат. Азыр 30 жылдай болуп калды экөөдөн. Бала чака болуп сонун жашап атышат. А кээ бирлери сүйлөшүп алып кетсе деле кийинчерээк турмушта тил табыша албай калып, күйөөсүнөн урт окмок жеп ушундай кыйналган учурлар бар да. Ошон үчүн сүйлөшүп кетсе деле ала качпайбы. Сүйлөшүп кетсе деле бири-бирин жакшылап түшүнгүчө, бири-биринин эмесине толук бирине-бири туура келгенге чейин үйлөнбөй турган туура деп ойлойм да. Анан көрүп туруп эле сүйлөшпөй туруп ала качып кеткен бул өтө жапайычылык да. Мына азыркы 21-кылымда. Oyunuzdan çok rahmat. Bazılarınız da tura buldu.